Assalamu алейкум, урматтуу жалпы көрөрмандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө дагы кайрадан Пирамида телеканалында түшкү конок берүүсүндө түз эфирде отурабыз. Биздин келген меймандар бардыгы тең биздин төрүбүзгө конокко келип отурушат. Баарыңыздарга дагы бир жолу терең салам айтабыз. Алдын ала силерге белгилеп өткөндөй, кадимки өзүбүздүн көнүп калган салтыбыз менен, адатыбыз менен экрандын астында WhatsApp номерлерибиз жазылып турат. Ал жака өзүңүздөрдүн жакшы каалоо тилек, жакшы сөзүңүздөрдү жаза берсеңиздер болот. Себеп дегенде эртең 4 декабрь Кыргыз элинде Манас күнү деп белгиленген. Бүгүнкү келген конокторубуз бар. Баарыңыздарга терең салам айтабыз. Саламатсыздарбы? Албетте биринчиден ала келгенде 2011 жылдан 2015 жылга чейин Манас ЮНЕСКОга каттоо боюнча эксперт Радик Шабданов агабыз бар. Андан кийин Аманбол Бабакулов мырза жарандык активист, ошондой эле журналист Элнура Колиева. Дагы бир жолу саламатсыздар. Кош келипсиздер. Эми мындан баштайлы. Атайын ошо бүгүнкү күндө баарыңыздарды ошо чакырганыбыздын чоң себеби бар. Себеп дегенде эртең 4 декабрь Манас күнү деп белгиленди. Мисалы үчүн ошондо башынан баштагы келсек, Радик мырза ошо Манас үчүлүгүн баягы ЮНЕСКОга каттоодо кандай иш-аракеттер болгон, ошондой эле канча мамлекеттен делегат келди деп жазылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Ошо эртеңки улуу байрамыбыз менен баардык кыргызстандыктарды куттуктайбыз. Анан ошо ЮНЕСКО иштери боюнча айтып берсем, ошо 2011 жылдары 2015 жылга чейин жумушчу жана эксперттик топ иштеген. Мен ошол эксперттик топтун жумуштарына активдүү аралашып жүргөн жаран катары ошол кезде ошо эксперттик топту белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Карганбек Самаков жетектеген. Ал киши депутат эле, ал кезде экономикалык жана фискалдык комитеттин төрагасы эле, ошондой эле ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, анын орун басары болуп, ошо ЮНЕСКО иштерин жетектеген. Мен ал кишинин ошол кезде кеңешчиси болгом, жардамчысы болгом. Ошол Карганбек Самаков жогорку кеңешке депутат болуп келери менен эле саясий билдирүү жасап, ошо Манас эпосубуз жана башка улуттук баалуулуктар башка мамлекеттерден катталып кетиптир, маалыматым бар. Ошолордун баарын кайра кайтарышыбыз керек, Кыргыз элинин атынан ЮНЕСКОга катташыбыз керек деп саясий билдирүү жасагандан кийин жогорку кеңеш токтом кабыл алып, Маданият министрлигинин алдында жумушчу жана эксперттик топ түзүлөт. Ошол жерде коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери чогулат. Анан ошол жерде ошол жумушчу эксперт топторго төрага кылып Карганбек Самаковду тандашат. Андан кийин жүрүп отуруп Карганбек Самаков чакан бир жумушчу топту жетектеп алып, ошол кезде жумуш топтун мүчөлөрү белгилүү эжекелерибиз Динара Чочунбаева, Гүлнара Аманова, Сабира Солтонгелдиева, азыркы ЮНЕСКО иштери боюнча жооптуу катчы, мурдагы жооптуу катчы Элнура эжекебиз, анан кийин андан тышкары Бакат Аманбаева, ошо эжекелерибиз баары биригип алып, Карганбек Садыкович менен байма-бай чет өлкөлөргө чыгып турушту. ЮНЕСКОнун жыйындарына катышып турушту. Кыргыз элинин атынан барып, ошо 2012 жылы мен да өзүм барып келдим Парижге, ошол жерден эксперттерди көрдүк, элчилерди көрдүк ЮНЕСКО иштери боюнча. Ошол жерден Кыргыз элинин атынан Нооруз майрамын белгилеп, ошол жерден Карганбек Садыкович бүт чыгымдын баарын өзүн көтөрүп, малын союп, жашынакай чайын берип, ошентип жүрүп отуруп, Манас эпосубуз, Манас үчүлтиги 2013 жылы 4 декабрда ЮНЕСКОдан катталды. Ошонун негизинде Манас күнү катары белгиленди. Ушул негизи 10 жылга жакындап калды, 9 жыл болду да. Быйыл ошондо 9-жыл болуп атат. Жыл сайын ошондо кандай өзгөчөлүк менен белгиленип атат, Элнур эже? Бул жерде мындай болгондо 2009 жылы ушул Манас эпосун кытайлар каттап алды деген биздин коомчулукта чоң бир улуттук намысыбызды козгой турган чоң нерсе болгондо, ошол эле учурда мынагы тайгандарды өзбектерге берип, салбурундарыбызды казактарга берип койду беле? Каттатып. Салбурунду ошо араб өлкөлөрүнө берип койгон. Казактар болсо көк бөрүбүздү мына ушундай бир этап өткөн да, ошондо биздин бир топ улут тармагында же болбосо баягы улуттук баалуулуктар үчүн күрөшүп жаткан адамдар аябай бир топ козголгонбуз.
мына ошол негизинде мына бул жерде Радик мырза туура белгилеп кетти, Карганбек Самаковичтин эмгеги зор. Бул улуттук бир чоң нерсе жасап кетти, бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн баасын, анан затын көрө элек да. Бул эмне деген чоң күрөш менен канча улуттук намусты алып берди. Анан кечирип коебуз. Жыл сайын баягы кандай өзгөчөлүк менен белгиленип атат? Эми биз азыр менин билишимче бул Манас күнүнө баягы белгилеп келатканы деле мындай Маданият министрлигинин тармагында анан мындай бир чакан эле кылып эле баягы Манас күнүн белгилеп коебуз да. Мындай бир масштабный ушул Манастын урпагыбыз деп сыймыктанабыз. Кыргыз, Манас деп кыйкырабыз. Бирок ошентсе дагы ошол деңгээлде мындай чоң бир иш-чаранын өткөнүн көрө элекмин да. Бирок мен баса белгилеп кетчү нерсе азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич келгени. Бул ошол өзүнүн инаугурациясында келе жатып ошол Манаска таазим кылып, анан кирип, андан кийин дагы кандайдыр бир ушул Манас боюнча жакшы иш-чараларды баштап келатат десек болот. Манастын азыр өзүнчө айылын курган жатат, манасчылардын театрын ачып берди. Уже ушул жаңы келген президенттен кийин кичине көңүл бурула баштады да. Ага чейин ачык эле айтыш керек, Манасты жоң гана мындай бир белгилеп келгенбиз да, Манас күнүнчү. Анан Кудай буйруса эми ушул Манасты барктасак, даңктасак, Манас деп баягы сыймыктансак, биз төбүбүз көккө жетет деген жакшы нерсени айткым келет. Анан Элнур дагы жана сөздүн башында аягына чыга барылбай калды. Мен дагы ошол баса белгилеп кетким келет эле, ооба, ошол маалда Кытайлар Манасты каттап алат экен. Биздин ошол улуттук оюнубуз Көкбөрүнү казактар алат экен. Шырдак, Алагиз, Боз үйүзгө чейин баягы уже талашка түшө баштаган. Эмнеге анткени деген коомчулук уже интернет менен байланышып, элдин баары уже бул мамлекеттик экен деп бири-бирине талаш жаралган маалда, ошондо чын эле мына баса белгилеп кетиш керек, Карганбек мырзанын салымы зор. Муну азыр мамлекет белгилеш керек. Мындай адамдарга өзүнүн сый-урматын мамлекеттик деңгээлде жасаш керек. Сиз азыр жана суроодо да айтып кетпедиңиз, буга чейин кандай иш-чаралар өткөн? Эгерде буга чейин ошол Карганбек Самаковдун ишин белгилеп койсо мен айтат элем да, мына ошондой эмгек кылган адамдардын эмгеги бааланып атат деп. Эми Кудай буйруса белгиленет деген ниет тилекте туралы. Ошол Манасыбыз даңктала берсин. Манас жалпы кыргыз элин эртеңки Манас күнү менен куттуктайбыз. Манастын урпагы болуп жаралганыбызга мен сыймыктанып жашайм. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болсо бизге чалбай эле жаза берсеңиздер болот. Бизде көрүүчүлөр көбүрөөк, анан кичине чалышат да, ошого байланыштуу. Калпакчан жигиттин атын дагы бир жолу кайталап коесуздарбы? Радик Шабданов мырза бизде ошол 2011-жылдан 2015-жылга чейин атайын Манасты ЮНЕСКОго каттатуу боюнча эксперт болгон. Ошо Калпакчан жигитке дейт, Манасты даңгазалап жүрөсүз, балдарыңыз Манас айтабы дейт. Рахмат. Балдарым Манас айта албайт, бирок мен Манастын тарыхын, идеологиясын мындай жомок кылып, мындай кара сөз менен айтып берем балдарыма. Айтып берип, келечекте Манас айткыла, Манастын идеологиясы менен жашайлы. Өзү кыргыз эли ошо Манас атабыздын заманында болгон идеологияларды колдонсок, келечек муунга да абдан жакшы болот деп эсептейм. Эми жанагы ЮНЕСКО иштери боюнча кичине кошумчалап айтып берейин. Эки ортодо ошо Манас эпосу ЮНЕСКОго катталып аткан кезде ошо Карганбек Самаков баштаган жумушчу топ, эксперттик топ Алагиз, Шырдакты каттап кетти ЮНЕСКОго, Боз үйүздү каттап кеттик. Чүй борунда эски шаарлар, Ак Бешим, Баласагын, Небекет деген эски шаарлар. Анын ичинде ошо талашка түшкөн ошо казак кошуна боордош элдер Көкбөрүнү көкпары кылабыз деген дагы саясат болуп, анан кыргыз элинин атынан намысты талашып жүрүп, алда Кудай буйруса 2016-жылы кыргыз элинин атынан ЮНЕСКОго катталды, Көкбөрү болуп. Ошол ортодо мисалы буга чейинки бийликтер, мына Амангул айтып кеткендей, буга чейинки бийликтер ошо Манаска болгон мамилеси кичине төмөн болчу да. Азыркы бийлик, азыркы ажообуз туура саясатты алып барып атат, ошо Манаска болгон
сүйүүсү Манаска болгон мамилесин көргүзүп атат. Мына кече эле манасчыларды кабыл алып, кыргыз элин куттуктап, мына эртең Кудай буйруса чоң иш чара болгон турат, ошо президенттин катышуусу менен болот дегендей болуп атат. Ошо бурдагы бийликте Манаска болгон мамиле жөнүндө айта кетсем, ошо Караган Садыкчы убагында Манас эпосун ЮНЕСКОга каттайбыз деп турган кезде Баку шаарына бир 30тан ашкан манасчылар, журналисттер, эксперттер топтоп алып, Бакуга барып ошо Манас эпосун ЮНЕСКОдон каттайлы деп турганда, ошол кездеги президентибиз Алмазбек Шаршенович тараптан бир колдоо болобу, делегация барып келгиле деп бир самолетун береби, бир ушундай бир андай болгон эмес. андай болгон эмес да. Карганбек Самаков өз каражаты менен ушу 5 жылда жеке каражаты менен мамлекеттен 1 сом сурабай ушу иштердин баарын алып барган. Ошондо Кыргызстандан түз учпай Бакуга Алматы аркылуу кетишкен. Мен өзүм узатып калгам ушул жерден. Ошонун ичинде канча деген мамлекетти кыдырышка туура келди. Мен жогоруда атап кеткен номинацияларды ЮНЕСКОдон каттоо үчүн мунун баары каражат менен берилиш керек эле да. Мамлекеттен 1 сом суралбай, ушунун баарын ошо Карганбек Садыкчы өзү көтөрүп, Ополтоодо эмгек кылганда, анан ошол эмгектер ошо бааланбай калып, анан баарыбыз билебиз го, тескерисинче ал киши куугунтукка түшүп, жаманатты кылышып, анан ак ийилет бирөөтү сынбайт дегенде, мына азыр элдик бийлик келип, ал киши да сот иштерин баары бүтүп акталып, жүзү жарык, Кудайым буйруса. Бул жактан да биздин көрүүчүлөр жазып атат. Биздин ажообузга чоң рахмат ушундай майрамды түзүп берип атканына. Менин 11 жаштагы балам дагы Манас айтат. Кантип сиздерге кошулсак болот дейт. Бул кандай кылып кошула алат? Азыр эми бизде Манас театры бар, манасчыларыбыз бар, белгилүү болгон манасчыларыбыз бар. Ошол Манас театрына барса болот. Ошол жерде мына азыр Азиз мырза жетектеп турат, жаш манасчы. Ошол жерге барып, өзү кыргыз эли байма-бай театрга барып Манас көрүшүбүз керек, Манаш болушубуз керек. Бизде белгилүү манасчылар бар, Замир Баялиев, Дөлөт Сыдыков, мына Рыспай Исаков дегендер. Ошол кишилерге жолугуп, ошолордон үлгү алып, үйрөнүп, ушундай кылсак болот. Бул жакта дагы ошо маселе бар да, кечирип коюңуздар. Ушу белгилеп атабыз 4-декабрь Манас эпосун даңктаган боюнчачы, бирок бүгүн 30 жыл аралыгында Манастын музейи жок. Ушуну биз эчиптептей алган жок. Бир кыргыз. Таласта бар да. Таласта болсо деле борбор шаарыбызда турабы. Таласка барып көрө алышпаштыр. Туристтер канча туристтер келет турабы. Чыңгыз хандын музейине барышат. Монголияда дегендейчи. Ошол музей боюнча да маселе бир топ көтөрүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге чалбаңыздар, дагы бир жолу сурааны өтөбүз. Элнура Кулуева эже, биз сизди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Манас жөнүндө көп жазбайсыз дейт го. Ушундай барбы? Сиз жазасызбы? Манас жөнүндө, Манас эми ар бир учурда саясатка аралашып жатпайбы? Ошон үчүн эч нерсе жазган жок окшойм, бирок Манасты даңктоо, Манасты жайылтуу боюнча өзүмдүн иш аракеттеримди кылып келем. Кыла берем. Ишиңиздерге ийгилик, майрамыңыздар кут болсун деп биздин көрүүчүлөр жазып атат. Жанакы боюнча эле театрга барсам ким менен сүйлөшөм деп жазып атат го. Ошо бул жигит сиз мындай эме кылсаңыз болот, Аманбол Бабакулов деп мени социалдык тармактан табыңыз. Мен сизге жардам берейин, ошол Манас театрга алып барып, мен сизди ошол Азиз мырзага өзүмдү табыштайын. Менин билишимче, азыр Манас театрында ошол жаш манасчыларга дагы сынактар өтүп турат, конкурстар өтүп турат. Манаска болгон азыр өзүнчө багы булардын өзүнүн мамлекет тарабынан бөлүнүп берген зданиясы да бар. Ошол жерде азыр манасчыларды тарбиялап атат десек болот. Анан мени бир өкүндүргөнү, биз кичинекей кезибизде Манас сабагын окуйт элек. Азыр тилекке каршы биздин жаш өсүп келаткан буун, мен өзүмдүн балдарым дагы ошол Манас сабагын окушпайт да. Негизи ошол бизге ошол кандай болсо дагы биздин азыр чоңдор көрүп атса, же депутаттар көрүп атса, ошону биздин депутаттар демилге кылып кайрадан көтөрүп чыгыш керек. Бизде бул багы Манасты кайрадан ошол мектеп сабактарына киргизип, хотя жумасына 1 саат 45 мүнөт болсо дагы ошол Манас боюнча балдарга түшүнүк берсе деген нерсени айткым келет эле да. Бул жерде эмбе дагы Манас биздин рухий чокугубуз катары калыш керек. Манас мыйзамына дагы бир жолу кайрылып келишибиз керек. Ал жакта көп нерселер айтылбай калган. Мен ойлойм, парламенттеги мыкты мекенчил, улутчул депутаттар ушул мыйзамды кайра алып чыгышы керек дагы.
кайра оңдоп түзөш керек. Экинчи манас ыйык бойдон калышыбыз керек, анткени биз жанагындай арактарга, дүкөндөргө, бир кандайдыр бир болбогон ашканаларга манас деген атты коюп алып, биз анын ыйыктыгын жоготуп атабыз да. Бул сакральный нерсе катары жогору бийик турушу керек. Элнур айым сизге дагы жазып атышат. Азыркы манасчыларга көз карашыңыз кандай? Саякбай атабыз 16 күн айткан дегени чынбы? Тамак ичпей, суу ичпей дейт го. Андай болушу мүмкүн эмес го дейм. Менимче, эс алуу менен болсо 41 күн айтты деген бардык нерседе кыргыз коомчулугунда бул нерсе сиңип калган. Биз ошон үчүн буну ыйык манасчылык өнөрү башкача нерсе катары кабыл алып келгенбиз да. Учурунда ал киши айткандар туурабы, бирок мындай заман болгон эмес да. Бирок манасчыларыбыз 14 саат, 115 саат айтып атышат, 16 саат айтып атышат. Демек, манасчылык өнөрүдө тынбай айта турганын далилдеп беришти. Мындан аркы далилденүүнүн кереги жок. Кудайым буйруса дагы 16 күн айта турган манасчылар чыгаптыр. Кыргыз баягы манасчылык өнөргө басым жасай берсек, бул да өзүнчө бир ыйыктык нерсе, сөзсүз бир нерсеге берилет болуш керек, бул талант. Саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Театр канчада болот айтып коесуздарбы дейт. Театр деп туура эмес түшүнүп алды окшойт. Ошондой болуп калды окшойт. Бизде Манас театры ачылган. Бул Манас театры азыр баягы жаш муундарды тарбиялоо максатында иш алып барып атат. Сиздер ошол мени Facebook баракчадан же болбосо Instagram баракчадан Аманбол Бабакулов деп таап, мен жеке жазып койсоңуздар, мен сиздерге адрестерин кандай кылып баягы ошол Манас театрына барып үйрөнсөңүздөр болот. Ошол жерде Манасты кантип айтсаңыздар болот. Ошол жерде бүт манасчылардын баардыгы ошол жерде иштеп жатат. Азыр мен билгени азыркы биздин президентибиз манасчыларга айлык дагы төлөп берип атат да. Анан ошол жерге барып, толук маалыматты ошол жактан алсаңыздар болот. Азыр Манас театры иш алып барып атат. Бул боюнча ошол. Бизде дагы Манас академиясы ачылган. Мен ушул жерде айтып кетейин. Ушул академиянын ачылганына 2 жыл болуп калды окшойт менимче. Бирок эч кандай иш алып барышкан жок. Академия көп иштерди изилдеш керек болчу, Манастын көп тараптарын талдап чыгышы керек болчу. Бирок академия деген эле аты бар, имаратты ээлеп турушат. Мына карапайым адамдар биз балдарыбызды манасчы кылабыз депчи издеп атышпайбы, театрды издеп атышат. Может, академияда бирөөлөр жакшы бир илимий эмгектер менен издеп жүргөндүр, жаш окумуштуулар издеп жүргөндүр, тарыхчыларчы. Ошондуктан ушул академия ишин дагы кичине жандантып коюш керек. Экинчи, мына жакында Астанада коюлат экен эстелиги деп атат Манастын, бул президентти кече жаңылыктардан окуп калдым. Дагы бир жакшы демилге козголгон Имамидин Ташев деген мырза ушу Алтайга Манас эстелигин тургузуу боюнча да жакшы демилгеси бар эле да. Ана дагы коомчулукта жакшы демилгелер жүрөт. Ушу 40 районго кире беришине Манастын 40 эстелигин тургузуу боюнчачы. Мына ушунун өзү эле Манасты өлтүрбөй кийинки муундарга биз өзүбүз калтырып кетишибизге көп нерсеничи. Саламатсыздарбы, кыргыз жигиттерине таазим. Манасчыларыбыз дагы көбөйсүн. Бирок сураныч, кетсең дагы кетесиң деп айта бербесеңиздер. Манасты жакшы таанытып, кызыктуу, уккулуктуу кылып айтсаңыздар. Бир жерин 1 минутта созуп отура бербестен уккун келбейт экен. Саякбай атабыз айткан жери бар го. Уккун келет, маанилүү, анан бат-бат айтылганда. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик деп Токтогулдан жазышкан экен. Туура. Баягы кыргыз эли сындап турганы жакшы, сындаган сайын баягы адам түзөлөт. Сын айтылганы жакшы, сынды туура кабыл алыш керек. Ошо менен биргеликте мен айтып кетчү нерсе, мындан бир 2 жыл мурун биз ушул Манас иш-чарасындагы Борбордук Ала Тоо аянтта өткөргөнбүз. Ошондо дагы мен ушул манасчылардын кандайдыр бир касиеттерин байкагам десем болот. Ошондо биздин улуу манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков Борбордук Ала Тоо аянтта 14 саат 27 минутта тынбастан манас айтып, ошондо ошол Манаста суу ичпей, туалетке барбай, бир отурган жеринде турбай, ушундай Манастын баягы ыйыктыгын, Манастын касиети бар экендигин көп кишини ынандырган да. Мындай манасчыларыбыз дагы азыр жазып атпайбы, жаштарыбыз от ошондой манасчылар да чыгат болуш керек. Бизде Кыргызстан кене деген бул касиеттүү эл,
касиеттүү эл болгондон кийин биздин Манасты дагы урпагыбыз улап кийинки муунга мындан дагы жакшы манасчылар чыгып өткөрө берет деген үмүт чоң менде. Ошондуктан мен дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, баардык нерсе баягы мыйзамга келип такалат. Азыр биздин ушул чала бышкан Манас мыйзамы кайрадан жогорку кеңеште көтөрүлүп, ушул Манас мыйзамы толуктоолор киргизилип, ошол Манас мыйзамын бекемдеп алсак, ошондо биздин Манас атабызга болгон сый урматыбыз жогорулайт эле. Элнур эже абдан баса белгилеп кетти. Мени дагы абдан өкүндүрөт Манастын атын ыплас жерлерге берилип аткандыгы. Биз Манас атабызды ыйык, бийик, анан мындай сакральный катары азыркы өсүп келе аткан муунга жеткиришибиз керек деп эсептейм. Ошондуктан мен кыргыз болуп, Манастын урпагы болуп төрөлгөнүмө мен сыймыктанам деп, ар бир кыргыз ошентип жашаш керек. Радик Мырза сизге кечиресиздер, Радик Мырза сизге жазып атыр, бизге чалбай туруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. ЮНЕСКОга чейин каттатып, бирок жерлерде кичинекей манасчыларыбыз бар. Бул кыргыз жерин айтып аткан окшойт, айылдар, райондордо. Ошолордон дагы мындай чогултуп барса болбойбу дейт. Ошол учурду айтып берейин. Ошол кезде Манас эпосунун 3 жылдыгы ЮНЕСКОда катталып аткан кезде ошол жерде белгилүү манасчылар барган, кыргызга эмгеги сиңген, Манасты абдан түшүнгөн журналисттер барган. Эми Манас жаштарды болсо, мына Аманбол мырза айткандай, Манас театры иштеп атат, Манас академиясы иштеп атат. Ошолор жер-жеринде уюштуруп манасчыларды алып чыгыш керек, жаш манасчыларды. Ошол жөнүндө жазып атат да жаңы эле. Ал эми ошо академиянын иши, Манас театрынын иши, Кудайым буйрса, айтпадымбы, Азиз мырза жаш жетекчи жакшы иштеп атат. Ушул киши жаңы муунду өстүрүп чыгат деп ишенем. Анан жана Манас мыйзамы боюнча айтып койсом, ошол Манас мыйзамынын автору Карганбек Самаков. Мен жогорку кеңеште ошо жүргөндө ошол Манас мыйзамын мен басып жазып жардам берип, редакциялаганга жардам бергем. Манас мыйзамы ар кандай сунуштар түшкөндө, анан кийин келип Каныбек Иманалиев да сунуш берген экен. Карганбек Самаков да сунуш берди. Анан биз комитетте келип баарын бириктирип, анан мыйзамды алып чыкканбыз. Роза Отунбаева болгон. Ал мыйзамда жетиштүү эле жазылган. Мыйзам иштебей атат, аны аткаруу бийлиги, өкмөт иштеш керек. Ал жерде ошол жанагы Манас атабыздын атын ичимдикке ар жак бер жакка колдонбосун деген жери бар. Өкмөт алып барса эле, эми туура азыр эми замандын талабына жараша может ошол мыйзамга кошумчаларды кошуш керек. Анан эми ЮНЕСКО иштери боюнча айтып берсем, ошол Манас эпосу катталып келди. Кыргызстанда абдан бир чоң эл кубанып, жакшы иш-чаралар боло баштады. Анан ошол кезде Карганбек Самаковго жогорку сыйлык мамлекет тарабынан берилсин деп байма-бай кайрылуулар түшүп атты президенттин администрациясына. Анан Карганбек Самаков түз эфирге радиодон чыгып туруп, мен наам үчүн чуркаган эмесмин, мен сыйлык үчүн чуркаган эмесмин деп баш тарткан. Анан андан бери жана айтпадымбы, куугунтук болуп калды деп. Анан 2016-жылы ошо кыргыз элинин аттуу баштуу патриоттору чогулуп, кыргыз эл баатырлары, кыргыз эл артисттери чогулуп, бир уюм түзүшүп, кыргыз эл баатыры деген. Анан Кыргызстанда түрө кыдырышып, ошол патриот балдар 280 миң, 3 миңге жакын кол топтошуп, ошо Карганбек Самаковго кыргыз эл баатырын элдик наам берели деп, Мурат Бегалиев агайыбыз баштаган консерваторияда салтанаттуу иш-чара болуп, ошол жерден Карганбек Самаковго алтын жылдыз төшбелги тагып, кыргыз эл баатыры деген элдик наам беришкен. Эми азыр жогоруда айтып өткөндөй, эртең Кудай буйрса Манас күнүндө же жыл жыйынтыктаппы ажабыз тараптан ошо Карганбек Самаковго жогорку сыйлык берилет деп ишенебиз. Анткени ар бир инсандын жасаган эмгегин белгиленет. Манаска болгон кызмат сөзсүз белгилениш керек. Бул жакта суроолор көбүрөөк болуп кетти. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, биз да колубуздан келишинче, жетишинче аракет кылып окуп атабыз. Саламатсыздарбы? Чет өлкөдө которулуп, изилденип жаткан жөнүндө айтып турсаңыздар. Мисалы, Түркия, Америкада дейт. Манас жумалыгы болсо жакшы болот эле, көбүрөөк иш-чаралар өтөт дейт. Түрксой уюму дагы Султан Раевде бир топ аракеттерди кылып атат окшойт. Министрликтер, сиздер айткан жана академиялар уюштуруш керек да көп иштерди. Бул эми мамлекеттик чоң саясат болуш керек. Чоң мына мамлекеттик катчы институту бар.
ушул нерсени даңазалаш керек. Урматтуу Пирамида каналы саламатсыздарбы дейт. Саламатсыздар. Манас боюнча илимий конференцияларды областтарда мамлекеттик деңгээлде илимий конференция өткөзүп турса жакшы болмок дейт. Эми бул боюнча айтып эле кетишибиз керек. Мына биздин коомдук телеканал КТРК жаштардын арасында баягы Манастын эмесин айтуу боюнча региондордо чыгып жүргөнүн көрүп эле жүрөбүз. Барып эле жүрүшөт, бирок биз азыр көп баягы соц тармакка өтүп кеткендигине байланыштуу, TikTok, баягы Instagram өтүп кеткендигине байланыштуу ошол жакта биздин Манастын даңазаланбай жаткандыгы өкүндүрүп атса керек. Көбүбүздү туура аны моюнга алыш керек. Бирок бул сиздер айткан сындын бардыгын Кудай буйрса мен ошол Манас театрынын жетекчиси Азиз мырзага жеткирем. Азыркы жаштардын тили менен, азыркы заманбап тил менен силер Манасты ошол TikToктон, же болбосо ошондойдур бир YouTube каналдардан, же болбосо ошол социалдык тармактан телефонду ачканда эле көрүнө тургандай кылып иштеп чыккыла деген сунуштарды беришибиз керек. Туура нерсени айтышып атат эл. Ошондуктан Кудай буйрса сиздердин сыныңыздарды биз ошол театрдын жетекчисине эртең Кудай буйрса жеткиребиз. Албетте, урматтуу жалпы телебашчылар, бул түз эфирде атайын биздин бүгүнкү эртеңки 4 декабрь Манас күнүнө карата келген биздин меймандарыбыз Радик Шабданов, Аманбол Бабакулов жана Элнура Кулуева эжекелер болду. Сиздерге чоң рахмат. Бизде дагы көптөгөн SMS-тер окулбай калды. Азыр атайын сиздерге мунун бардыгын тең жөнөтөм. Буйрса, ушундай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Дагы ушинтип келип туруңуздар. Эртеңки жалпы элибиздин майрамы кут болсун. Урматтуу телегөчлөр, сиздер болсо бизден алыстабай туруңуздар. Азыр бир нече убакыттын ичинде, тактап айтканда 3 мүнөттүн ичинде кайрадан ушул түз эфирде жолугабыз.